Саламатсызбы урматтуу көрүүчүлөр, сиздер Говорит ТВнын эфирин көрүп жатасыздар жана бүгүнкү биздин студияда конокто Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматтык шайлоо тутумунун башкаруу бөлүмүнүн башчысы Эрназаров Аскарбек Сулайманович келген. Саламатсызбы? Биз сиз менен 28 ноябрда белгиленген шайлоо тууралуу сөз кылуу максатында биздин студияга чакырып отурабыз жана бүгүнкү эфирибиздин багыты, темасы бул шайлоочулар өздөрүн кантип ошо шайлоочулардын тизмесинен тактайт деген суроонун тегерегинде сөз кылабыз. Ал эми биринчи эле кезектеги суроо биздин Кыргызстанда азыркы учурда катталган шайлоочулардын тизмесине кирген шайлоочулардын саны канча болду? Ушул 2021 жылдын 28 ноябрына президенттин жарлыгы менен дайындалган жогорку кеңештин шайлоосуна биз азыр 3 этап менен даярдоо менен келатабыз. Алдыңкы этабы бул участкаларды ачуу, жабдыктар менен камсыздоо, ал жабдыктардын ичине дагы жана санитардык медициналык каражаттар, ошонун баары белгилет. Аны менен бирге шайлоочулардын тизмесин тактоо бул эң биринчи иш чара болуп белгиленет. Шайлоочулардын тизмеси Конституциялык мыйзамдын 14 беренесине ылайык апарылат. Иштери алып барылат. 85 күн калганда шайлоо 90 күндөн кечикпестен жарыяланат да. 85 күн калганда Тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын жарандары, сыртта жүргөн жарандардын тизмесин беришет. Ал тизмени биз алып мамлекеттик каттоо кызматына санаа иреттештүү министрлигине беребиз. Алар 80 күн калганда портал тизме, шайлоочулардын тизме порталы ошол жерге жайгаштырып беришет. Аны менен бирге биздин серверге дагы жүктөп беришет. Ошол мыйзамда белгиленген шарттар менен. Азыркы шайлоочулардын саны ошол азыркы күндө алмашат. Эмне дегенде 18 жашка чыккан жарандар, жарандык алган биздин жарандарыбыз, биометрик каттоодон өткөн жарандарыбыз күндө толукталып турат. Аны менен бирге кайра жарандыгынан чыккан же болбосо каза болуп андай шарттар менен ошол мамлекеттик каттоо кызмат тарабынан берилген маалыматка сайкеш ылайык тизмелер өзгөрүлүп турат. Айта кетсек, жакында өткөн референдумда баардыгы катталган шайлоочулардын саны 3.606.201 шайлоочубуз эле. Азыркы күндө биз 3.690.000 шайлоочубуз бар. Күндөн күнгө алмашып турат. Шайлоочулардын тизмеси бул 18ге толгон жарандарыбыз, биометрикалык каттоодон өткөн жарандарыбыз ошол шайлоочу тизмесине кирет дагы. Шайлоочулардын тизмесине бул участкалык шайлоо комиссиясынын чектерине байланыштуу бөлүнөт, жайгаштырылат. Мисалга айта келсек, жараныбыз паспортуна ылайык Бишкектин тургуну болсо, Нарындын тургуну болсо, ошого шайкеш ошол өзүнүн участкасына жайгаштырат дегенбиз да. Аны менен бирге айтып кетишибиз керек, ошол шайлоочулардын тизмеси 3кө бөлүнөт. Бул алдын ала тизмеси, шайлоо жарыяланганда 80 күн калганда порталга илинет деп атабыз. 75 күн калганда басып чыгарылат. 70 күн калганда участкалык шайлоо комиссиясына кагаз түрүндө илинет. Бул эмне максатта? Шайлоочулар өзүнүн тууралуу маалымат менен таанышуу, кандай бир катачылыктар болсо ошолорду оңдоп түзөө иштерин жүргүзүүгө, анан шайлоочуларга маалымдоо ишин камсыздаганга ошого байланыштуу биз ар бир шайлоо учурунда ошолорду жайгаштырып беришибиз керек да. Ошондой эле шайлоочулардын тизмеси контролдук тизмеге дагы бөлүнөт. Ал түрү шайлоо күнүнө 1 ай калганда шайлоо участкаларына
илинет. Бүгүн 28 да бурса эртең уже шайлоо участкаларынын баарында контролдук тизме илүүгө шарт. Анан ошон менен биротоло тизмебиз шайлоо күнү калганда, 10 күн калганда даяр болот дагы. Жана ноутбук идентификация өтүүчү ноутбуктарга жүктөлөт. Алны мамлекеттик каттоо кызматы, санитардык иштирүү министрлиги өзү даярдайт. Анан 7 күн калганда биз кагаз түрүндө шайлоо участкаларын ээлейбиз. Биротоло тизмени. Шайлоого 3 күн калганда жабдыктардын баары шайлоо участкаларына жеткизилип, шайлоо берүү участкадан тышкары шайлоо берүүчүлөрүбүз 27 ноябрда шайлоо процессине катышат да. Ал эми шайлоочулар ошол экил тизмеден өздөрүн кандай жол менен табат, кандай кеңештерди берет элеңиздер? Кандай жол менен издеп табат да өздөрүн? Ушу жогоруда айтып кеткендей, Конституциялык мыйзамдын 15-беренесинде көрсөтүлгөндөй, шайлоочулар өзүн порталдан тактаса болот, шайлоо участкасынан тактаса болот. Анан ошон менен биргеликте айтып кетишибиз керек. Кабинеттерин, министрлер кабинеттеринин токтому 2019-жылы чыккан, 31 декабрь болсо керек, 748 токтом. Кыргызстанды санариптештирүү долбоордун алкагында бизде кабинет избирателя, шайлоочунун кабинети деген дагы сервис иштелип чыккан. Ал сервистен дагы өзүн тапса болот. Ага кандай кирет? Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтында өзүнчө баскыч бар, шайлоочулардын порталы деген. Ошол жерден издесе болот, колунда компьютер болсо. Андай шарты жок болсо, акысыз 119 номерине, 1255 номерине чалып, өзү тууралуу фамилия, аты жөнүн айтып, маалыматын айтса, ал ысык линия деп коебуз, горячая линия, колл-центрибиз. Алар болсо ошо толук маалыматын берет, кайсы жерде шайлоочу жайгашкан, анан анын баарын тактап шайлоочу маалымат алгандан кийин кайсы бир так эместиктер болсо, шайлоо участкасына барып, ошол жерден бекитилген формада арыз берет, идентификациядан өтөт, ал сөзсүз. Анан 7 күнүн ичинде жооп алат. Сиздин маалыматыңыз туураланды, же болбосо туураланган жок, сиздин каттооңузга ылайык деп. Ошондой эле 119 номерине мобилдик телефондон СМС жөнөтүү аркылуу өзү тууралуу маалымат алса болот. Кадимкидей эле мобилдик телефондон 3 цифраны 119 терет. Ал номерине 14 цифрдан турган өзүнүн жеке идентификациялык номерди киргизет, паспортто көрсөтүлгөндөй. Анан ошол жерден жооп келет, шайлоо участкасынын дареги, номеру. Кыргызстандын ичиндегилер ошо СМС аркылуу же болбосо тизмеден көрүп, ал эми чет жакта, Кыргызстан чет жагында да бизде азыр мигранттар аябай көп, ошо экил. Кыргызстандын чет жагында, чет өлкөлөрдөгү шайлоочулар өздөрүн кандай ыкма менен тастыктайт, каякта экендигин, катталгандыгынчы? Ооба, туура айтасыз. Биз азыр Кыргызстандын тышында жүргөн биздин жарандарыбызга жигердүү ошол шайлоо укугун камсыздаганга көп иш аракеттер жүргүзүп атабыз. Мобилдик группаларыбыз чыгып, четте жүргөн биздин мигрант жарандарыбыздар менен, диаспоралар менен чогулуш өтүп, ошол шайлоочулардын өзгөчөлүктөрүн, ошонун баарын түшүндүрүп берип атышат. Ошол эле жерден айтып кетишибиз керек, шайлоочулар өзүнүн тизмесине, өзүнүн маалыматын тизмеде маалымат боюнча билүү үчүн ошондой эле тизме порталына кирсе болот. Ал дүйнөнүн булуң бурчунан иштей берчү портал. Общедоступный, ачык маалыматтардын ичине кирет дегендей.
ошону менен эле ошол консулдук мекемеге кайрылса болот. Алар эми байланышып ошол жүргөн мамлекетте билет да байланыштарын. Аларга кайрылса деле ошол алар айтып беришет. Бизде мыйзамда бекитилген 14-беренде 6-пунктунда Кыргызстандан сырткары жүргөн жарандарыбыздын жигердүү шайлоо укугун Тышкы иштер министрлиги ошол консулдук жана дипломаттык өзүнүн мекемелери менен ишин аркылуу камсыздап беришет депчи. Азыр айта кетчү нерсе, жакшы эскерттиңиз. Кыргызстандын четинде жүргөн жарандарыбыздын саны өсүүдө. Мисалга айтып берсек, 2010 жылы, 15 жылы 12.000-15 миң болчу эле. 2017 жылы 18 миң болгон. Анан 2000 референдумда 2016-да дагы 30 миңге жакындаганбыз. Президенттик шайлоодо 49 миң болду. Жакында өткөн референдум конституция боюнча өзгөртүү киргизүү боюнча шайлоодо 56 миң болгон. Азыр болсо 75ке жакындап калдык. Ошол абдан көп өсүү бул Москва шаарында, деги эле Россия Федерациясында активдештирүүнү байкасак болот. Ошондой эле биз дагы шайлоо участкаларынын санын көбөйттүк. Мурун 38, президенттик шайлоодо 48 болду эле, референдумда 48 болду эле. Бул шайлоодо 59 шайлоо участкабыз бар, Кыргызстандан тышкары чет өлкөлөрдө. Анан ал кайсы мамлекеттерде Турцияда 2 участкабыз бар, Германияда 3 участкабыз бар, Америкада 3 участка болдук. Жакында эле мына Венгрия Будапешттен дагы ачтык. Италияда Римде бар, анан жакында Кальяри шаарында, Сардиния аралында ошака ачтык. Анын менен дагы Россиянын ичинде 15 шайлоо участкасы бар эле. Азыр болсо 21 шайлоо участкасы болду. Москвада 5 болчу, азыр 6 болду. Шайлоочулар өзүнүн активдештирүүнүн дагы көбөйтсө, Борборлук шайлоо комиссиянын өзүнүн позициясы анын чет өлкөлөр менен сүйлөшүү, макулдашуу жүргүзүп, шайлоо участкаларын дагы көбөйткөнгө даяр. Шайлоо тизмесинен өзүн таппай калган жарандар жанагы БШКга же болбосо чет элде болсо ошо консулдукка кайрылуу укугу бар эмеспи? Негизи эле ушу шайлоо күнгө чейин, канча күнгө чейин адамдар өздөрүнүн тизмеден тактап, жок болсо дагы ошо тизмеге кошулуп калуу аракетин көрө алат? Туура айтасыз, бул да ошол мыйзамда белгиленген 15 күн калганга чейин, шайлоо күнүнө 15 күн калганга чейин тактап айтсак 12 ноябрь кошуп алганда, 13 ноябрда уже кабыл алынбайт, 12 ноябрь менен кошуп алганда ошого чейин шайлоочуларыбыз азыртан өзүнүн баягы жигердүү шайлоо укугун колдонуу үчүн, камсыздоо үчүн өздөрүн жана сиз айтып кеткендей сайттан, телефондон, ошондой эле шайлоо участкасына барып өзү тууралуу маалыматтарын тактап, эгер кайсы маалыматтары так эмес, туура эмес, же болбосо өзүнүн шайлоо участкасынан таппаса, арыз берүүгө укуктуу. Арыз берүүдө баардык шайлоо участкасында жабдыктар менен камсыз болушкан. Ошол шайлоо участкасына идентификациядан өтүп, арыз автоматтык түрдө басып чыгарылат. Эки нускада. Бир нускасы шайлоо комиссиясынын мүчөсүндө калат дагы, экинчиси шайлоочунун колуна берилет. Ал жерде шайлоо участканын мүчөнүн контакттары болот. Ошол мүчөсүнө чалып, арызы кандай кабыл алынды, кандай иштелип чыгып атат, ошол боюнча жоопторду ала алат. Анан ошондой эле жана шайлоочулардын порталында шайлоочунун кабинети деген сервис дедикпи, аяка да кирип ошол
кайсы бир арызды берсе болот. Айтып кетчү нерсе, бизде эки түр арызыбыз болот. Бул шайлоо тизмесинде тактоо киргизүү жөнүндө арыз. Анан Кыргызстандын сыртында жүргөн жарандарыбыз үчүн шайлоо дарегин алмаштыруу, өзгөртүү жөнүндө арыз. Бул мурун форма 2 деп койчубуз. Ал ошол 2020 жылдагы 4 октябрдан кийин жокко чыгарылган. Абдан жакшы ыкма болчу. Азыр эми ал ыкманы колдонбойбуз Кыргызстандын ичинде. Ал ыкма менен ошол Кыргызстандын тышында, сыртында жүргөн жарандарыбыз колдонулат. Азыр бизде аралаш система менен шайлоо өткөн жатат. Ошол эле учурда партиялыктагы, анан бир мандаттуу дагычы. Бир мандаттуу округтар, мисалы, бир шаар эле 2 аймакка бөлүнүп кеткен дагы учурларда катталды да. Ошол учурда шайлоочу өзүнүн округу каякта экенин, эмне болуп атканын, ошол боюнча түшүндүрүү иштери азыр кандай жүрүп жатат? Ал боюнча бул эми округтарга деле байланбайт. Бул шайлоочулардын тизмеси өзүнүн туруктуу каттоо дареги боюнча шайлоочулардын тизмесине бөлүштүрүлгөн. Мисалга алсак, паспортунда жана жаңы паспорт, бул чип менен паспорт, биометрикалык паспорт деп коебуз. 2017 жылдагы үлгү паспорттун чибинде жазылган каттоо дареги, 2004 жылкы үлгүдөгү паспорттар жана сары ID паспорттар эмеспи? Ал жерде артында эле жазылган. Ошол жерде да айтып кетчү нерсе, ошол сары паспорттарда кээ бир жерде толук эмес жазылып калгандар бар дегендейчи. Кээ бир жерде Кашкасуу айылы деп коет, көчөсү айылы жок. Алар дагы ошол шайлоочулардын тизмесин даярдап атканда кылдаттык менен карап, ошол кылдаттык менен иш жүргүзүлөт. Аймактык шайлоо комиссиясында, округтук шайлоо комиссиясында жергиликтүү өзүнүн башкаруу органдары менен биргеликте ошол шайлоочулардын тизмесин тактоодо ошол мүчүлүштүктүн баарын карайт. Анан сиз берген суроо болсо, ошол кантип кандай иш жүрүп атат деп атпайсызбы? Ал эми округтар эми биздики ушул конституциялык мыйзамдын 13 беренесине ылайык түзүлгөн. Президенттик шайлоодо жана пропорционалдык система менен шайлоо өткөзүп атканда, референдум өткөзүп атканда Кыргызстандын бүт аймагы бирдиктүү округ деп айтылат да. Бирдиктүү шайлоо округ деп. Жана бир мандаттуу шайлоо округтары 13 берененин 2-3 пункттарына ылайык түзүлгөн. Ал жерде бизде мындай деп турат да. Бир мандаттуу түзүүдө аймактардын ичиндеги шайлоочулардын саны бирдей болууга шарт. Анан мындай биз карап келсек, ошондо бир мандат шайлоо округда 100 000 шайлоочу деп белгиленди. Бирдиктүү шайлоо округун түзүүдө Жогорку Кеңештин кабыл алган мыйзамында 28 июлда кабыл алган мыйзамдын негизинде болот да. Жаңы өзгөрүүлөрдү. Округтарды түзүүдө Борбордук шайлоо комиссиясы суранып ошол ведомство аралык комиссия түзүлгөн. Ал комиссия Жогорку Кеңештин мүчөлөрү, жергиликтүү өз алдынча органдардын мүчөлөрү, губернаторлор, полномочный представитель деп коебуз го. Анан акимдер, айыл өкмөттөр киргизилип, анан ошол бардык тараптан каралып, бирдиктүү шайлоо округдары түзүлгөн да. Анан азыркы шартта Бишкек шаарын алсак, Бишкек шаарынын ичинде 4 округубуз бар. Ал ошондой эле одноименный бир аттуу эле Ленинский район, Свердловский, анан Первомайский, Октябрьский деген эле шайлоо округдар. Анын ичинде жалпы саны менен баарында
100 миңдей шайлоочу. Жалпы Бишкек шаарыбыздын ичинде 430 миң шайлоочубуз катталган азыркы күндө. Ошол мыйзамга ылайык 100 миң бирдей сан болсун деп атпайбызбы, ошондон 20% айырма болушу мүмкүн, жол берилет деп салып турат. Ошол жерде 80 миң болушу мүмкүн, кайсы бир округда, кайсы бирде 120 миң болушу мүмкүн да. Анан бул округдарды түзүүдө участкалык шайлоо комиссияларын түзүүдө, участкалар түзүүдө жергиликтүү калктын ыңгайлуулугун карайт да. Бул сөзсүз көрсөтүлгөн мыйзамда. Буга чейин айтып кеттиңиз, форма 2 бул шайлоодо жокко чыкты. Ошо форма 2-ни жокко чыгаруу менен кандайдыр бир коррупциялык же болбосо бир мыйзам бузууларга алып келген деген негизде чыгарылган да, мындайча айткандачы. Ошо форма 2-нин чыгарылышы менен шайлоодогу мыйзам бузууларды токтото алабыз деген кепке негизи кандай пикирдесиз? Ооба, андай фактылар болду да. Бул кайсы себептен алынып салынды? Туура эмес колдондук да бул ыкманы. Негизи биз шайлоо комиссиясы кыргыздан жарандары ошо өзлөрү миграцияга дуушарбыз да. Ички миграция, тышкы миграциябыз бар. Анан 2011-жылы киргизилген. Ага чейин открепительный талон деп алдын ала шайлоо берчү, шайлоо күнүнө 10 күн калганга ошондой канча бир варианттарын алып келбедикпи ошо шайлоо алкагында. 2020-жылы 4-октябрда шайлоо болгондо форма 2 менен 5,5 миллион шайлоочу арыз берди. Бул бир шайлоочу 32 жол өзүнүн шайлоо дарегин алмаштырды. Андай да коррупционный механизмдери болду да. Ошол биз дагы шарт койгонбуз, ошо Бишкектин ичинде форма 2 бере албайт депчи. Анда болбостон Бишкекте турган тургунубуз, Ленинский районунда турган тургунубуз, форма 2-ны Нижний Ларчага берип, аяктан кайра Свердловскийге берип, Свердловскийден кайра Аламиддин айылына берип, же Сокулукка берип, анан кайра Октябрьский районуна берип. Ошондой үйлөр көп болду да. Өзүңүз деле көп маалыматтарды көрсөңүз керек. Видео фиксация да болду, фото фиксация менен дагы болду андайлар. Ошол себептен жокко чыганга аргасыз болдук да. Жогорку кеңеш ошонун баарын. Бирок башкача деле кылсак болмок эми. Ошол убакыттын талабы ошондой болчу экен да. Анан азыр болсо көп эле биздин Кыргызстан ичинде мигранттары азыркы шайлоодо кандай бир кыйынчылыктарга келип калды десек болот. Бирок ал жерден дагы азыркы биз алып бараткан жумушубуз кандай бир жеңилдиктерди алып барат, өзүндө алып жүрөт дегендей. Мисалы алсак, сиз кадам жайда каттооңуз бар, паспортуңуз боюнча. Анан ал жерге барып шайлоо бере албайсыз да, шайлоо күнү. Жумуш менен биякта элек тезенесиз, анан барып келгенге дагы финансылык чыгым, убакыт дегендей. Анан бир мандаттуу шайлоо боюнча сиз барып аяка шайлоого да жете албай калдыңыз дейли. Бирок партиялык система менен шайлаганда, пропорционалдык шайлоонун алкагында бирдиктүү деп атпайбызбы шайлоо округубуз. Ошол жерде мыйзам жол берет. Сиз ошол ижарага алып аткан квартиранын ээсине суранып, ошол квартирага каттоодон өтүп, анан шайлоо участкасына барып, мен каттоодон өттүм деп арыз берсеңиз, 13 ноябрга чейин, анда ошол шайлоо укугуна ээ болосуз. Анан айта кетчү нерсе, министрлик кабинетинин токтому 886 токтом, каттоо жолдору, жобо жолдору боюнча берилген мыйзамдуу документ дейли.
ошол жерде көрсөтүлгөн ар бир кыргыз жараны туруктуу жеринен башка жерге көчсө, ички миграцияны айтабыз да, жылыса Кыргызстандын ичинде 10 күнүн ичинде каттоого турушу керек да. Бирок биздики дээрлик андай болбойт да. Эч ким деле каттоого турбайт. Негизи бул каттоо кызматы ички иштер министрлигинин ичинде болгондо ошондо болчу. Следствияга жарандарды бирдиктүү эсепке алып, жарандардын кандайдыр бир социалдык жардамдарын, кызматын көрсөтүү максатында ошол токтом иштетилип чыккан да. Анан азыркы убакытта биз дагы ошол массовый жана регистрация болбоду эле. Токмокто эле уксаңыз керек. Бишкекте анча болгон жок, Ош менен Токмокто болду. Бир батирге 48 квадратпы, 55 квадратпы, 70, 80, 100, 200 шайлоочуларды каттап салган да. Ошол себептен ошол Борбордук шайлоо комиссиясынын демилгеси менен 13 пункттан 9 пунктка 886 токтомдун ичине өзгөртүү киргизген. Каттоого турарда сөзсүз түрдө ошол батирдин менчик үйдүн кожоюну чогуу келип, макулдугун берип, фотофиксация менен өзүнүн макулдугун берип, анан каттоого тургуза алат, кимди тургузса деп. Ошол жолдору кичине азыр бизге бир мыйзамдаштырып, бир жолго коюп алдык десек болот да. Жакшы. Сөзүбүздүн акырында шайлоочу ошо шайлоо күнү шайлоо участкасына барып, өзүнүн тизмеден таппай калбашы үчүн көрүүчүлөрүбүзгө кандай кеңештерди берип кетет элеңиз ошол боюнча? Абдан өзүнүн орундуу суроо болду. Шайлоочуларга дагы жол кайрылып кетет элек. Өзүнүн жигердүү шайлоо укугун колдонуу үчүн азыртан калбай, бүгүнкүдөн калбай 1255 телефонуна акысыз чалуу менен өзү тууралуу маалыматтарды билип, ошондой эле үйүндөгү туугандары боюнча ошол иштерди алып барып койсо жакшы болот эле да. Азыр өтө оңой жолдору иштеп чыгарылды. Ошол 1255 бул жана ысык телефон деп атпайбызбы, горячая линия деп. Кайнак телефон деп коебуз. Ошону постоянно күнү саат 6, 7, 8ге чейин иштеп атат. 119 номери ал СМС круглосуточно жооп берет. Бул боюнча дагы операторлор менен сүйлөшүп, ошол азыр О операторубуз, Мегаком, Билайн дагы биз менен ошол иштерди алып атышат. Ар бир шайлоочуга СМС жеткизүү, шайлоонун күнү, шайлоо өткөрүлчү күнү, шайлоо күнү 28 деген бир СМС жөнөткөнбүз. Анан ошол өзү тууралуу маалыматты билиш үчүн, тез арада жооп бериш үчүн ошо санариптештүү министрлиги, санарип министрлиги жана операторлор менен 2017-тен бери ушул боюнча иштеп келебиз. Азыр дагы алар дагы ошол жумушун тездетүү, анан сапатын көтөрдү. Анан азыр ошону ыкманы колдонуусун суранат элем да шайлоочулардан. 119 номерине СМС жөнөтүп, же болбосо чалып, же порталдан, же болбосо жанында участка болсо, ошол участкага барып, өзүнүн тизмеден карап койсо абдан жакшы болот эле. Чоң рахмат биздин эфирге келип конок болуп бергениңизге. Сиздин айткан кеп кеңештериңиздер менен биздин шайлоочулар колдонот деген үмүттөбүз. Ал эми Габар ТVнын көрүүчүлөрү, сиздер менен эмки эфирден амандашканга чейин коштошобуз. Саламатта калыңыздар.